Ош шаарындагы жол кыймылы дал ушул санариптик мониторинг жүргүзүү борборунда алаканга салгандай көрүнүп турат. Бул жерде жол эрежесинен сырткары коомдук коопсуздук Буга чейин өзүңүздөргө деле белгилүү болгондой, шаарыбызда коопсуздук курчаңдып айдагандар өтө аз болчу, төмөн болчу. Ошондой эле жанагы туура эмес жерден ылдамдыкты ашырып көп айдашчу, туура эмес жерден бурулчу, бири-бирине жанагындай помеха создавать этип. Азыркы учурда бул коопсуз шаар долбоору ишке киргенден бери айдоочуларыбыздын мындай айдоо маданияты дагы өстү деп айтсак болот да. Каланын аймагындагы коопсуз шаар долбоордун экинчи баскычы менен 114 атайын комплекстүү камера иштеп жатат. Видео камералар жол чейими, карама-каршы тилкеге чыгуу жана жөөтмөктөргө жол бербеген айдоочуларды айыпка жыгат. Күнүнө 100гө чукул айдоочу жол эрежесин бузуу менен коопсуз шаардын кылтагына илинип жатышат. 23 майдан тартып түндүк тиркемеси аркылуу айдоочулардын жол эрежесин бузуулары фото далили менен кошо келе баштады. Бир жолку билдирүүнү ачкан айдоочу 30 күндө өткөрбөй айып пулун төлөө керек. Айып пул төлөм KG порталы аркылуу текшерилип, сүрөтү жок болчу да, ал жердечи анан жарандарда кандайдыр бир күмөн санабыз айткандай болчу. Бүгүнкү күндө ошол түндүккө сразу токтонуп сүрөтү менен чыкканына байланыштуу көп жарандар ошол жерден таанышып туруп эле сразу ошол укук бузуусуна ынанып айыппулдарын төлөшүүдө. Бул жерде 327 жол белгиси орнотулган. Бул нерсени айтып өтөйлү. Шаарыбызда 327 жол белгиси көп жерлерге коюлду, 13 камера коюлду дейт. Сакпол аталышы менен таанылган жарандык активист Рыспек Исаков Оштогу айдоочулардын негизги коңгуросу. Активист каланын аймагындагы бардык камераларды эскертип, жол белгилерин түшүндүрүп келе жатат. Интернеттен гана үйрөтпөй, айдоочуларыбызга жолдон үйрөтүү үчүн жол белгилерин койдурууга басым жасалуу керек. Көбүнчөсү камерадан келе турган болсок, камерадан штраф алып үйрөтө турган болсок, бул өтө айдоочуларды үйрөтүүгө жакшы болот. Анткени биз башыбызга түшкөн учурда гана көп нерсени үйрөнөбүз да. Штраф алгандан кийинкисинде ал айдоочу ал жерде жол эреже бузбай калат да. Активист коопсуз шаар кириши менен жол эрежесин одоно бузган учурлар азайып, айдоочулардын маданияты дагы өстү дейт. Бирок айыппул менен бирге эле жол эрежесин сактоо үчүн шарт жетиштүү эместигин айтат. Айдоочулар менен мамлекеттин ортосундагы келишип ортодо өзгөртүүлөрдү киргизип, бардыгыбызга ыңгайлуу шарттарды түзүү. Региондорго келе турган болсок, азыркы учурда ноокатка барган болчубуз, өзгөнгө барган болчубуз. Чынында жол белгилер 20 жыл мурунку коюлган жол белгилер ошол боюнча калып кеткен, өзгөрүүлөр жок. Сөзсүз түрдө өзгөртүүлөрдү киргизип, айдоочуларыбызга ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында ошол жактарга дагы чыгып, керектүү мамлекеттик ушул жол белги койгон органдарга жеткирүүгө аракет жасап жатабыз. Ош шаарындагы негизги 12 жана 55 көчөнүн кезилишинде видео камералар иштеп жатат. Видео байкоо коомдук коопсуздукту дагы 24 саат бою көзөмөлдөп турат. Өлкө аймагында 1-июндан тарта кошумча комплекстүү аппараттар дагы ишке кирет. Мында ууна башкарып бара жатып, уюлдук байланыштагы телефонду колдонгондорду дагы айыпка жыгат. Айбдумалик Базарбаев, Салкарбек Токтосун уулу, Ош ТВ. Биз Сакпол KG деп өзү 2022 жылы ачканбыз. Биринчи Москва шаарында ачканбыз. Москва шаарында жүрүп дагы ошол жердеги биздин көбүнчөсү мигрант болуп иштегендердин азыр такси тармагында иштейт го. Ошол жерде биринчи эле Кыргызстандан барып туруп жол эрежесин үйрөнүү өтө кыйын болгон. Ал жердеги жол белгилери боюнча штрафтарды кандай алат, көпчүлүгү 100 000 деген штрафтарды алышкан. Ошол учурда ошолорго жардам кылуу максатында Москва шаарындагы өзүбүздүн такси тармагында иштеген айдоочуларыбызга үйрөтүү боюнча ушул каналды ачып, ошол жерде видео тартып баштаганбыз. Андан кийин турмуш тиричиликке байланыштуу Кыргызстанга келдик. Кыргызстанга келгенден кийин
ошону Кыргызстанда улантып баштадык. Ал убакта сиз келгенден кийин анан Коопсуз шаар иштеди окшойт, э? Биз Качан келип калдыңыз? мен келгенден кийин 1 жылдан кийин ушу камералар түшүп, биз таксопаркта иштетебиз да, ошол жерде группада биз штраф алдык да, көпчүлүгү билбегендиктен штраф алып жатышты да. Группада биринчи жооп берип аттым. Ушундай учурларда штраф аласыңар деп. Андан кийин эле бир эле видеону жөн эле тартып киргизгенбиз. Киргизгенде көпчүлүгүнө комментарийлерди карап чыксак, өтө көпчүлүгү колдоо көрсөтүп жазышыптыр. Андан кийин ошолорго жардам кылуу максатында видеолорду улантып тарта баштаганбыз. Учурда канча катталуучуга жетип калдыңыз? Анан шаардыктар ошол айдоочулар дагы эмнени сизден көбүрөөк талап кылат да? Бизде көпчүлүк учурда автошколаларда жол белгиге баш ий деп гана үйрөтөт. Юридикалык жактан үйрөтүлбөйт да. Башка мамлекеттерде Өзбекстанда, Казакстан, Россияда именно ушул юридикалык жактан дагы айдоочуларыбызды билим деңгээлин өстүрүү максатында каналдар көп. Бизде жок болгонуна байланыштуу ушул нерсеге көбүрөөк басым жасадык. Ар бир жол белги, мисалы бир жол белгиге 3-1 кирпичке кире турган болсоң, кирип кетсең, болбойт деп гана үйрөтүлөт автошколада. Бизде эгер кокустан адашып кирип ала турган болсоң, канчанчы берене менен, канча айып пул салынат, ошолор боюнча толугураак маалымат берсек, штрафтарын көргөн учурда айдоочу ушунча штраф алып калбайын деген ойдо көпчүлүгү кирбей калат деп, көбүнчөсү юридикалык жактан анан кийин штрафтын баасына басым жасап айтканыбыз ошодон. Негизи эле ушул Ош шаарында да эң чоң айыппул кайсыл жерде жайгашкан да? Кайсыл баягы знак менен билсек, эреже менен билсек болот? Бизде эң көп штраф ушул карама-каршы тилкеге чыкканына ошого 15 000 деп айтылат. Бирок алда бир айдын ичинде скидка каралат. 4,5 000 сом төлөнөт. Ошол эң чоң штраф болуп айтылат. Андан сырткары авто эн баштык бар, баш ийбей өтүп кетүү, ошол сыяктуулар, аларга камералар коюлган эмес. Камералар основной ушул карама-каршы тилкеге чыккан айдоочулар үчүн коюлган. Коопсуз шаар долбоору мындай айдоочулардын маданиятын, жол эрежесин сактоонун мындай чындап эле ошолорду үйрөнткөнгө же ошол бир маданиятты өстүргөнгө, жол эрежесин сактаган канчалык негиз болуп бере алат? Коопсуз шаар долбоору киргенде чынында көпчүлүгү сүйүндү, себеби ар бир инсандын өзүнүн балдары бар. Андан кийин кооптуу айдаган айдоочулардан сактангысы келет. Бул Коопсуз шаар кирген долбоорду чынында колдойбуз. Бирок Коопсуз шаар долбоорун киргизилген учурда айдоочуларыбызга шарт түзүлүү менен киргизсе, көпчүлүк айдоочулары штраф албайт деп ойлойбуз. Себеби азыркы учурда штраф алган жерлерди мен анализ жүргүзүп чыктым. Көпчүлүк жерлерде айдоочуларыбызга ыңгайсыздык жаратылган жерлерде, мажбурлуктан жол эрежесин бузган жерлерде айдоочуларыбыз штраф алып келет. Чынында жанагындай госстандартка жооп берген айдоочуларыбызга көрүнүктүү кылып камераларын орнотулган жол белгили госстандартка жол чийимдерди дагы келтирип туруп коюлган жерлерде чынында айдоочуларыбыз жол эреже бузуу аз болот. Азыр эми мына бул көрүп атпайсызбы? Бул унаалар деле знак жол эрежесине карабай эле коюп алып. Мисалы, бул жерде 327 жол белгиси орнотулган. Бул нерсени айтып өтөйлү. Шаарыбызда 327 жол белгиси көп жерлерге коюлду, 13 камера коюлду дейт. Ал жерде биринчи этап менен коюлду дагы бул жардам бербеди да. Мисалы, Арамаскиде, анан бул жерде жардам берген жок да. Бул жерде азыркы учурда камералар акча иштөө максатында гана иштеп жатат деп түшүнүп жатабыз. Анткени айдоочулар кайра камера бар болсо да коюп жаткандыгы бул чынында ошол жердеги айдоочуларыбыз кошумча парковка жетишсиздигинен мажбурлуктан коюп жатышат. Бул жерде дагы балдар ооруканасы бар. Айдоочуларыбыз көпчүлүгү мажбурлуктан коюшат. Бул айлана чөйрөдө парковка жок. Ичкерге кире турган болсо, ал тарапта дагы жетишсиз. Ошон үчүн мажбурлуктан коюп атышат, бул жерден штраф алып атышат. Мисалы, эми бул нерсеге өзгөртүүлөр киргизиш керек. Азыр коюп көрүштү, бул жардам бербеди. Жардам бербеген учурда өзгөртүү киргизиш керек. Камераны иштетпей, кайра ушул жерге кошумча эвакуатор иштейт деген табличкасы менен коюп бере турган болсо, бир тарабына уруксат берип туруп, экинчи тарабы мына көрдүңүздөр кеңире. Экинчи тарабына
эвакуатор иштейт деген табличкасы менен коюп туруп, эвакуатор менен алып кеткен учурда бул жерде унаа тыгыны дагы болбойт. Андан сырткары айдоочуларыбызга дагы бир тарабына коюп болгон уруксат берсе, ыңгайлуу шарттар түзүлөт да. Мисалы, бул жакка кой, бул жакка койбо деп көрсөтүш керек да мамлекет тарабынан. Ал бизде эки тарабына тең койбо деп коюлат, бирок кайсыл жакка коебуз деген суроого айдоочуларыбыз жооп ала албай атат. Ушул маселелер шаардыктарды кыйнап келет айдоочуларыбызды.